Урматтуу кыргызстандыктар, эми Кумтөр толугу менен менчигибизге өттү. Элмира Дүйшөналиева Талаш шаарынын тургуну. Үй кожойкесинин сүйүнүчүндө чек жок. Анткени өлкө башчысынын кайрылуусун үй бүлөсү менен бирге көрүп, Кумтөр кыргыз элине кайтарылгандыгын кубануу менен кабыл алууда. Анткени неберелерин баккан эненин айтымында, Кумтөр кенинен түшкөн каражат эми толук бойдон өлкөнүн казынасына түшүп, мындан аркы жашоо турмуш оңолот деп үмүт артууда. Ошо мен дагы азыр ушул кайрылууну көрүп алып абдан кубанып атам. Бул Кумтөр элдин менчигине өткөнү бул эң жакшы да. Будан пенсиялар көбөйөт, айлыктар көбөйөт, тышкы карыздардан кутулса болот, казынабызды ушул аркылуу толтурса болот. Президентке ошо ыраазычылык эле айткым келет. Эл үчүн иштеп атыр деп мен кубанып отурам. Бүгүн өлкө башчысы Садыр Жапаров кыргыз элине кайрылуу жасап, Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук элигине бирото эле кайтарылгандыгын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялады. Өлкө башчысы белгилегендей, эң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр кенинен Кыргызстанга толук жана бирото эле өтүшүн камсыздай алды. Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold компания ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Эгерде буга чейин биз жыл сайын дивидендтердин символикалуу көлөмдөрүн гана алып келсек, тактап айтканда 20 жылдын ичинде жалпысынан 85 миллион доллардын тегерегинде дивиденд алып келсек, өткөн жылдын 7 айында эле 323 миллион доллар кирешеге ээ болдук. Быйыл буйруса 500 миллион долларга чейин алабыз деп турабыз дейт өлкө башчысы Садыр Жапаров. Кумтөр кени бүгүнкү күндө орточо эсеп менен 3 миллиард долларга бааланууда. Адистердин эсебине таянсак, жакынкы 10 жылда Кумтөрдөн кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга жетишебиз. Башкача айтканда, 160 тоннадан 200 тоннага чейин алтын казылуу алынат. Бул бюджетке түздөн түз чоң пайда, колдоо десек болот. Мен тастыкталган эсептөөлөрдү гана айтып жатамын. Бирок ал жакта башка дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Азырынча алар жөнүндө кененирээк токтолбой эле турайын. Айтайын дегеним, Кумтөрдүн чоң потенциалы бар жана элибизге дагы узак жылдар бою кызмат кылат. Учурда тышкы карызды кайтаруунун убактысы жетип, жылына ири өлчөмдөгү каражатты төлөөнүн мезгили келгенин билесиздер. Бүгүн белгилей кетчү жагдай, Кумтөрдү көзөмөлүбүзгө алган соң, эми тышкы карызды төлөө маселесинде өзүбүздү ишенимдүү сезип, жеңилденип калдык. Эми Кумтөр толугу менен кыргыз элинин менчигине өттү. Мындан 20 жыл мурда эле болчу окуя бүгүн гана жүзөгө ашты. Бул албетте кейиштүү жана өкүнүчтүү. Бирок өткөн ишке өкүнбөйт демекчи. Эл журтубузга жараткан, Кудайым белек кылган байлыкты уурдагандар тоногондо тууралуу сөз кылгым келбейт дейт өлкө башчысы Садыр Жапаров. Андыктан мындан ары Кумтөр кыргыз эли үчүн иштемекчи. Ар бир үйдө ырыскы, береке кут жана бакты талай ыры болосун. Бегайма Сымбаева, Кайнар Ормонов, Талаш шаары.